Салам достар. Biz 2022 жылдағы жаңағы тестте келген мисалдардан біреусін қарап көрелі. Анда эмесе мисалдын шартын карайлы. Bizde ED үчбүчтүгү берилиптир жана ABCD параллелограмм берилиптир. Жана колонкасында ABC үчбүчтүгү менен AES үчбүчтүктөрдүн аяттарын салыштырышыбыз керек экен. ABC жана AES үчбүчтүктөрдүн салыштырышыбыз керек экен. Так, бул мисалды үчбүчтүктөрдү салыштырыш үчүн биз мына үчбүчтүктү карай турган болсок, мына AE диагонал экен. Демек, үчбүчтүктүн каалагандай үчбүчтүктүн диагоналы ал үчбүчтүктү тең 2-ге бөлөт. Мына диагонал демек мына чоң үчбүчтүктү тең 2-ге бөлөт экен. Мына үчбүчтүк менен мына үчбүчтүктөрдүн аянттары барабар экен. S дей турган болсок, демек мына жердагы S болуш керек экен. Ал эми параллелограмм боюнча карай турган болсок, параллелограммдын дагы мына диагонал болуп эсептелинет экен. Бул диагоналдагы параллелограммды тең 2-ге бөлөт. Демек, бул жагын S дей турган болсок, мына жагы дагы S болуш керек экен. Демек, ABC үчбүчтүгүнүн аянты S болуп атат. AES үчбүчтүгүнүн аянты дагы S экен. Демек, мына үчбүчтүк менен мына үчбүчтүктүн аянттары барабар болуш керек экен. Демек, жооп В.